Assalomu alaykum, urmattu zamanbap mugallimler, urmattu ustadlar, o'quvchilar, studentlar jana bilimga qiziqqan barliq jaranlar. YouTube Mektebi kanalının жаңы video sabaqlarında көріп turganыңызga abdan quvonushdamiz. Эгерде бардыңызда дайыр болсаңыздар, бүгүнкү кызыктуу сабагыбызды баштайбыз. Бизге абдан көп суроолор түштү. Кантип компьютер аркылуу эч кандай программасыз видеолорду монтаждоону үйрөнсөк болот деген маалымат түштү. Биз бүгүн ушул видео сабакты даярдап сиздерге жиберип жатабыз. Албетте бул видео сабак 3 бөлүмдөн турат. Бүгүн биринчи видео сабак. Бул видео сабак дагы сиздерге пайдасын тийгизет. Анда эмесе практикага киришебиз. Албетте биз видео даярдап койгонбуз, мына көрүшүңүз мүмкүн. Мисалы, ушул видеону азыр монтаждоону үйрөнөбүз. Албетте монтаждоо үчүн сиздин Windows'уңуз 10 болуусу зарыл жана 10дон жогору болуусу зарыл. Ошол нерсеге көңүл буруңуз. Бир жолу видеого басып, мышканын оң кнопкасын басып, бул жерде Открыть с помощью деген бөлүмгө киребиз. Андан кийин бул жерде фотография деген бөлүмдү басабыз. Аз гана күтөбүз, бул видеобуз ачылууну баштайт. Эч кандай программа керек эмес, көрдүңүзбү? Видеону паузага коебуз. Компьютердин өзү менен эле даярдоону үйрөнүп алабыз. Эми бул жерде изменить и создать деген бөлүм ачылат. Ушул жерге бир жолу басабыз. Андан кийин бул жерде создать видео с текстом деген бөлүмгө киребиз. Азырынча ушул бөлүмгө кирип, сиздер менен биргеликте иштөөнү үйрөнөбүз. Бул видео сабактагы сиздер үчүн абдан пайдасы жогору болот. Мына, көрдүңүзбү? Аталыш коебуз. Окей дегенди белгилейбиз. Мына биздин видеобуз түштү. Карасаңыз, видео монтаждоочу программанын өзү. Бул жерде видеонун ашыкча жерлерин кыркууну азыр биринчи көрүп өтөбүз. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Бул жерде обрезать деген бөлүм бар. Бир жолу басып, видеонун мисалы башын жана андан кийин аягын кыркып койсок болот. Өзүңүз белгилейсиз. Готово дегенди басабыз. Мына 29 секундалык видео гана калды. Эми ушул видеонун башында бизге бул видеонун маалыматы, темасы видео катарында чыксын десеңиз, же болбосо слайд катарында чыксын десеңиз, ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн добавить название дегенге бир жолу басабыз. Мына. Эми ушул бул 3 секундалык название коюу үчүн эмне кылабыз? Добавить название. 2 жолу название койсок болот, бир жолу да название койсок болот. Бул өзүңүзгө байланыштуу. Андан кийин жакшы көңүл буруңуз. Азыр биз сиздер менен названияга аталыш коебуз. Бул видеобуз эмне жөнүндө? Текст дегенди басып, жогоруда название дегенди өчүрөбүз. Видео монтаждоону үйрөнөбүз. Видео монтаждоону үйрөнөбүз дедик. Бул ушул текст чыгат. Эми каалаган бөлүмүңүздү тандайсыз. Структурасын тандайсыз. Ортондо чыксынбы, жогоруда, сол бурчта. Бул өзүңүздүн идеяңызга байланыштуу. Готово дегенди тандап коебуз. Көрдүңүзбү? Экинчисин алып салдык. Бул жерде даяр болду. Видео монтаждоону үйрөнөбүз. Көрүшүңүз мүмкүн. Сиз дагы практикада албетте аткарасыз. Мунун фонун өзгөртүү үчүн, мисалы, кок фон бизге жакпай жатат. Келип фон деген бөлүмгө келип, каалаган бөлүмүбүздү тандайбыз.
Мисалы ушул. Готово дегенди басабыз. Мына көрдүңүзбү? Эми сиздер менен видеобузга өтөбүз. Бир жолу видеого басып, видеонун өзүнө биз текст коюуну кааласак, текст деген бөлүмгө бир жолу басабыз. Каалаган текстибизди жазуу үчүн бөлүмдөрүнө структура, кайсыл структураны тандайбыз? Алгач текст жазабыз, ийгилик каалайбыз. Ийгилик каалайбыз. Мисалы, жазып койдук. Эми ушул оң бурчта чыксын, готово. Мына ийгилик каалайбыз. Көрдүңүзбү? Мына текст жазылды. Эгерде дагы бир текст коюу үчүн албетте текст бөлүмүнө кирип колдонсоңуз болот. Же болбосо өчүрсөңүз болот. Готово дегенди басып коебуз. Эми жогорудагы бөлүмдөрү менен да кыскача таанышып, практикада аткарабыз. Мисалы, ушул видеону экиге бөлсөңүз болот. Разделять бөлүмү. Мына ушул жерден бөлүнөт. Готово. Экиге бөлүндү. Көрдүңүзбү? Эми движение бөлүмүнө кирип, өзүңүзгө жаккан кыймылдаткычтарды койсоңуз болот. 3D эффект койсоңуз болот. Бул үчүн эмне кылабыз? Бир жолу басып, аз гана күтөбүз. Ушул жерден каалаган эффекттерди колдонсоңуз болот. Же болбосо поиск деген жерге кирип, бул жерден дагы темага байланыштуу издеп тапсаңыз болот. Мисалы, азыр сиздер менен бир эффектти колдонобуз. Мисалы, live, прямой эфир деген. Же болбосо глобусту колдонуп коелук. Мына глобус белгилеп, каалаган жерге коебуз. Громкосту өзүңүздүн идеяңызга байланыштуу. Готово. Мына көрдүңүзбү? Глобус да коюлду. Эми бир жолу видеону башынан текшеребиз. Мына видео монтаждоону үйрөнөбүз. Көрүшүңүз мүмкүн. Көрдүңүзбү? Мына видео кетип жатат. YouTube мастер-класс онлайн курсубузда 30дан ашык кызыктуу, пайдалуу видео сабактар. Биздин 3D эффект дагы чыкты. Көрдүңүзбү? Бул абдан кызыктуу жана пайдалуу. Албетте колдоносуз деген үмүтүбүз бар. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Эми дагы видеону паузага коюп, азыр кийинки бөлүмдөрү менен кыскача таанышабыз. Андан кийин, мисалы, фильтр бөлүмү, скорость бөлүмү дагы сизге жардамга келет. Скорость бөлүмү эмне иш кылат десеңиз, бул видеонун тездигин өзүңүз настройкалап койсоңуз болот. Мен сиздерге сунуштайм, обычно бөлүмүндө турганы жакшы. Көрдүңүзбү? Кийинки бөлүм бул размер боюнча. Муну дагы практикада кеңири колдонуп аткара аласыз. Андан кийин ушул видеого үндү жайгаштыруу же болбосо музыка жайгаштыруу үчүн фоновая музыка деген бөлүм менен аткарасыз. Бул боюнча биз дагы кийинки сабактарда сиздерге маалымат бергенге аракет жасайбыз. Эми азыр даяр видеону биз сактайбыз. Сактоо үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн завершить видео бөлүмүнө кирип, өзүбүз каалаган форматты тандайбыз, экспортировать дегенди тандайбыз. Аз гана күтөбүз. Мына пайдалуу сабак кайсыл жерге сакталсын? Рабочий стол, экспортировать. Бул видеобуз экспорт болуп жатат. Экспорт болгондон кийин азыр кантип видеону ачуу, издеп табуу, көрүү боюнча маалыматтарды алабыз. Бул сиздин ноутбугуңуздун жана видеоңуздун канчалык минутасы жогору болсо, ошончолук экспорттагы узак убакытка созулат. Көп видеолорубузду биз ушул программа аркылуу даярдаганбыз. Сизге дагы сунуштайбыз. Ал үчүн албетте Windows
10 болуусу зарыл экендигин дагы бир жолу сиздерге эстетип өтөбүз. Азыр видео автоматтык түрдө ачылат. Андан кийин кайсыл папкага сактаган болсоңуз, ошол жерден табып алабыз. Мына көрдүңүзбү? Бир жолу коюп көрөбүз. Мына видео монтаждоону үйрөнөбүз. Керексиз жерлерин кыркып салдык, сөздөрдү жайгаштырдык жана андан кийин бул жерде көрдүңүзбү? 3D эффект койдук. Бул дагы видеонун эффективдүү болуусуна, адамдардын көп көрөрман топтолуусуна дагы жардам берет. Көрдүңүзбү? Бул видео биздин мына пайдалуу сабак рабочий столдогу видео деген папкабызга түштү. Урматтуу YouTube мектеби жана Элдор Далиев YouTube каналдарынын көрөрмандары, мугалимдер, устаттар, окуучулар, ата-энелер жана билимге кызыккан бардык жандар. Биз ушуну менен бүгүнкү кызыктуу, пайдалуу сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Видео монтаждоо боюнча, ушул программа боюнча дагы 2 видео сабак даярдалат. Кийинки сабактарда мындан да эффективдүү видео сабактарды даярдоону биргеликте үйрөнөбүз. Албетте, бул видео сабак сиздерге пайдалуу болгон болсо, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди жазып калтырыңыз, видеого лайк басып коюңуз жана каналга жазылып, биздин жаңы видео сабактарды көрүүгө мүмкүнчүлүк алыңыз. Бул видео сабактарды өзүңүздүн досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Себеби алар дагы бул маалыматты алып, өздөрүнүн жашоосунда кеңири колдонсун. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Урматтоо менен YouTube мектеби жана Элдор Далиев YouTube каналдарынын командасы. Ийгилик.